Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах таалам жардам менен биз ушул 3 негиз дегенди баштаганбыз. Дагы деле биз кириш сөздөбүз. Биз билдик 3 негиз дегенде Аллах тааламды таануу жана пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү жана ислам динди далил менен билүү диндин негизи экен. Бул дүйнөдүн дагы акыреттин дагы бактысы экен. Амалдардын кабыл болушу дагы ушул нерсеге көз каранды экен. Адамдын жаны үзүлүп кабырга киргенде дагы эң биринчи ушул 3 негизден адам баласы суралат экен. Ушул нерсеге ийгиликтүү жооп берсе, андан ары жеңил болуп бакыттын жолуна узатылат экен билдик. Кыямат күндө дагы келген сооптордун кабыл болушу, кабыл болбошу да буга көз каранды экен. Кыямат күндө дагы азап алейден кутулушка дагы ушул 3 негизди билүүгө, ушуга көз каранды экен. Бул дүйнөдө дагы шахваттардан, ар кандай шубухаттардан, жүрөк ооруларынан кутулушка дагы Аллах тааламды тапкан эмнени жоготту. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тапкан адам болду, таразада жүрөт. Ал ислам динди далил менен тапкан адам ар кандай ырым-жырымдарга, ар кандай иллюзияларга, ар кандай азырыктардан алыс жүрөт. Мына ушул нерсени билүү менен адам болгон илимди, анан амалды, анан ошо билген жакшылыгын башкалар бирөөгө бөлүшкөндү, анан анча-мынча кыйынчылыктар болот. Айткан баарын эле адам түз кабыл кыла бербейт. Бирөө эрте, бирөө орто, бирөө кеч дегендей. Анан өйдө ылдый келгенде ошого сабыр деп. Анан автор ушул 3 негиз жазарда, ушу 3 кириш сөз кылып, окурманга ушул 3 негизди үйрөнө турган адамга мындай бир алдын ала кеп кылып, кириш сөз кылып айтып атат. Негизи адам баласы бактылуулугу ушул 4 нерседе жатат. Бардык нерседе биринчи илимди алдыга кой деген ишарат. Андан ары илим менен бактылуу болом десең, ийгиликтүү болом десең, сөзсүз амал. Илимдин максаты амал кылуу, маалымат топтоп коюу эле эмес, көп билип кендик эмес. Илимдин максаты амал кылуу, Аллах тааламдан буйругун аткаруу, тыйгандан тыйылуу, коркуу деп амалга ишарат кылат. Андан кийин ошо билген жакшылыгыңды башка бирөөлөр менен бөлүш. Ушул нерсеге Аллах таалам өзү чакырган деп, анан 4-сүнчүсү сабыр деп айткан. Имам Бухариде китеп жазганда да ушул илим деген амалдан мурун турат деп, анан Асыр сүрөсүн келтирген. Чындыгында адам баары бактысы да тек гана ушул 4 нерсени аткаргандар. Ошо иман, илим, амал, анан жакшылыкка чакыруу, анан кыйынчылыктарга сабыр кылуу деп. Бизге илим алуу парс болот, билиңиз деп окурманга жакшылыкты тилеп, дуа кылып, жумшактык менен ырайымдуулукту тилеп, андан ары илимди айтты да. Анан илимди биз бөлдүк, 2 түрлүү болот. Айни, анан кифаи деген. Адамдын жеке башына парс болгон илим ушул өзүнүн ибадат кылып жүргөндөгү намазы, орозосу, аны билбей койсо адамга үзүр жок деп. Сөзсүз билиш керек. Намаз окуган адам сөзсүз важиптерин, парстарын, убактарын, эмне бузат, эмне бузбайт билиш керек. Ал эми кифаи илим бар. Мисалы, илимдин жана мурас илимдери, фатва бере турган илимдер, өкүмдөр, аны илим талап кылуучулар, аалымдар бир топтон бери билсе, калгандарынан түшөт. Анан керек учурунда муктаж адамдар илим ээлеринен суралып алат. Жалпысына биз үйлөнө турган илим бул кайсына кирет десе, бул 3 негиз ар бирөөбүз аялы болобу, эркеги болобу, баласы болобу, кедейби, байбы, өкмөттө иштейби, иштебейби, акыл эси бар адам бардыгы үйрөнүш керек. Молдого шылтап койгон илимди адамдан сурап алам деген болбойт. Аллах таалам бирөөдөн мен бирөөдөн барып сурап алам, пайгамбарды бирөөдөн барып сурап алам, ислам динди барып бирөөдөн сурап алам деген болбойт туугандар. Ушул сиздин бактыңыз. Аллах тааламды тааныган илимди үйрөнүңүз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тааныган илимди үйрөнүңүз. Ислам динди далил менен билиңиз. Мына ушул негизги нерсе, үзүр жок деген актануу жок адамга. Кабырга кирериңиз менен периште мына ушул 3 нерседен сизден сурайт. Роббиң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким деп сурайт. Анан ушул 3 негиз менен үйрөнүп, жүрөгүнө сиңирип, ошону жакшынакай кылып билип, түшүнүп алган адам, аны менен практика кылып жашаган адам бул дүйнөдө иншалла Аллах жардамымен ал адам жооп берет. Үйрөнбөгөн адам кантип аны менен жашайт? Билбеген адам кантип аны окуйт? Кантип аны түшүнөт үйрөнбөсө? Ошон үчүн баарыбыз сабыр кылып, аракет кылып, аз болсо да анан да баса берилип кетчү. Бу илим дегенде, кайсы илим дегенде, бу жерде шариат илимин айтылып атат. Математика, физика илими, башка илимдер эмес. Бу жерде ошо шариат илими. Аалымдар, пайгамбарлардын мураскору дегенде шариат илими айтылат. Ошо Алла тааламды, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ислам динди үйрөткөн шариат илими айтылат. Ал эми башка берки илимдерди үйрөнсө эмне болот? Ал мубах болот. Үйрөнбөй койсо күнөөкөр болбойт. Үйрөнүш ага милдет болбойт. Эгер ошол адамды үйрөнсө, өзүнүн эрк, аны бирок жакшылыкка колдонуп, үммөткө, мусулмандардын пайдасына колдонсо сооп алат. Ушул экөөнүн айырмалайлы. Ал эми бул жерде айтылган шариат илими. Адам ушул кабырга жатылганда эң биринчи эле ушул нерсени сурайт.
Роббиң ким, диниң кайсы, бул илимди кайдан үйрөндүң дегенде, үйрөнгөн адам, окуган адам, билген адам жооп бере алат. Муну окугам, билгем, тааныгам, үйрөнгөм, жашаган деп Аллах таалам ал адамдын оозуна илхам берет, сүйлөөгө, жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт. Ал эми бул дүйнөдө жүз буруп үйрөнбөгөн, Аллах тааламдын пайгамбар алейхиссалату вассаламды ислам дини менен жашабаган, жүз буруп жүргөн, кайдыгерде алыстыкта жүргөн адам кабырга киргенде ал жооп бере албайт. Сураганда билбейм дейт. Оозуна келбейт бул сөз. Адамдар айтып жүрчү эле ушул нерсени деп, мен да айтып калчу элем деп, адамдар айтчу эле деп айтат дейт. Бул учурда ал адамдын кабыры отко жанып, кабыргалары бири-бирине биригип кен абалда, тозоку күйгөн абалда болот. Бул боюнча билесиздер, узун хадистерде келген. Эмнеге десе, себеби ал үйрөнгөн эмес, окуганда эмес, түшүнгөндө эмес, ал нерсе менен жашаганда эмес. Балким ал илимдүү адамдардан сурап ушул нерсеге жашоосунда убакыт бөлгөндө эмес. Бул жашоосун короткон адам. Мына ушул Аллах сактасын чыныгы бактысыздык дейт. Кантип жаратканыңды билбейсиң. Аллахтын ысымдарын, сыпаттарын, Аллах эмне каалайт, эмнени каалабайт, эмнеден ыраазы болот, эмнеден ачууланат, адам баласын жаратканда Алла таалам кандай максатта жаратты, эмне бизден талап кылды, эмнеге буйруду, эмнеден тыйды. Кантип адам үйрөнбөйт. Адамдар адашпасын, бактысыз болуп калбасын деп адамдардын жынысынан болгон пайгамбарды жөнөттү. Ата дизе ата болду. Бүт тармактап пайгамбар алейхиссалату вассалам практикалык жолдо көргөзүп берди. Ислам динди берди, Куранды түшүрдү. Мына ушул үчүн негизде адам үйрөнүш керек. Антпесе жашоосу кур кеткен болот, Кудай сактасын. Шариаттагы айтылган илим мейли жамааттагы топ адамдар болсун, жалгыз болсун, кандай адам болбосун, бай болобу, кедей болобу, аял болобу, эркек болобу, баласы болобу, чал болобу, баардыгын акыл эси бар адам ушул үч негизди үйрөнүш керек. Бул важип, парз бизге үйрөнүш. Анан ушу илим дегенде эле бул жерде үчкө бөлүп атпайбы автор? Илим дегенде дейт, Аллах тааламды таануу, анан пайгамбар алейхиссалату вассаламды таануу, анан ислам динди далил менен билүү деп кошкон. Анан Аллах тааламды таануу дегенде эмне дегенде? Аллах тааламдын таанууда анын аттары бар, анын сыпаттары бар. Аллах тааламдын бизге болгон акысы кандай? Жалгыз алга сыйынышыбыз, эч кимди шерик кошпошубуз. Мына ушул нерсе эң биринчи мусулман адамга парз болгон нерсе. Ушуну билиш керек. Кандай жол менен сыйынабыз? Кайсы нерседен Аллах таалам нааразы? Кайсы нерседе ачуу келет, каары түшөт? Ал эми мусулман адам кантип Роббисин билет дегенде, анын ушул аяттары менен билет. Курандагы аяттары менен, пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистери менен, жана анын жараткан махлукаттары менен билет. Ушу эки жол менен. Же Куран аят хадистери менен, же болбосо Аллах жараткан махлукаттары менен адам Аллах тааламды таанып, ынанып, якын менен билип баштайт. Махлукаттар ушу асман, жер, күн, түн, ай, тоо баардыгы ушул Аллах тааламдын аяттарына кирет. Кауния анан Кур'ания деп коет. Ал эми Курандагы өкүмдөр, Аллах таалам буйруктары, Курандагы баяндар, ал жерде да баяндайт ушу асман, жерди жаратканды, адамдын кызыкчылыгы үчүн жер бетиндеги бүт жараткан махлукаттарын карайт. Ушул нерсе жөн жаралбаптыр, биздин кызматыбызга жаралыптыр, оюн үчүн жаратпаптыр Аллах таалам бизди. Биздин кызматыбызга, биз Аллах тааламга ибадат кылыш үчүн жаратыппыз. Ал өлтүрөт экен, ал тирилтет экен, ал баардык нерсеге кудуреттүү экен. Ошентип Куран эмне кылат? Куранда ушул баяндарды окусаңыздар, адамдын өлгөндөн кийинки абалы, жаратылып аткандагы абалы, жаш кезиндеги абалы, орто кезинде абалы, өлөр алдында абалы, жана бул дүйнөдөгү ааламдар жаралган нерсенин баардыгы адамдын кызматында экен. Ал эми адамдын максаты бул дүйнөдө Аллахка сыйыныш үчүн, ибадат кылыш үчүн келген экен, баяндары кенен келген. Мына мусулман адам ушул нерсени окуган сайын Аллах тааламга болгон сүйүүсү артып, ыйманы күчөп, Аллах тааламга жакындап, ушул Аллах тааламды таануу илимин көбөйтүп баштайт. Аллах мени жаратса, Аллах таалам рызкы мага берип атса, кантип мен үйрөнбөйм? Анын ушундай чырайлуу аттары бар экен, кооз аттары бар экен, сыпаттары бар экен, анын амалдары бар экен деп Аллах таалам эмнеге мени жаратты? Эмнеден менден ыраазы болот? Кайсы учурда Аллах таалам каардуу болот? Буйругу кандай, тыюусу кандай? Канчалык үйрөнгөн сайын ошончолук Аллахка болгон сүйүүсү көбөйө берет. Кээде адам табиятты карайт да, өтө күчтүү экен, анан кооз экен дейт, оозунан бир ооз тавхид, Аллахты мактаган, даңктаган сөз чыкпайт. Ошону ким кооз жаратты? Керек болсо Европанын тоосун мактайт, бир жердин тоосун мактайт. Кайдыгер адам ошол табияттын өзүнө суктанып өлүп кетет, Кудай сактасын. Ошону суктангандай кылып, кооз кылып, көрктүү кылып жараткан Аллахка баш ийүүнү, ошону эстеп, оозуна сана айтууну, ошонун баарын Аллахка таандык кылууну унутуп калат, Аллах сактасын. Жанагы бай адам кутуруп кетип, көзүн май басканда, башына жеткен бакыт, башына жеткен байлыктарды өзүнүн
кыракылыгына, акылына, опутуна, тажрыйбасына таянып калгандай. Оозуна бир дагы Алланын жардамы менен ушул нерсеге жеттим деген нерсени. Көзүңдү алып койсом не кылмак? Кулагыңды алып койсом не алмак? Кыракымды иштеп аткан мээңди алып койсом не алмак? Бир пасса жинди койдой болуп калмак. Мына ушул нерсе менен адам көзү менен көргөн, кулагы уккан ар бир неаматтарды көрүү менен Аллах Тааламды эстейт. Ошо Аллах Тааламдын данышмандыгы менен, илими менен, кудурети менен ушул нерселерди биздин кызыкчылыкка койду. Биздин бактыбызга койду. Деп анан Аллах Тааламга ушунун баардык жашоодо ийгиликтерин баарын эмне кылат? Чырайлуу ибадат кылууга, Аллах Тааламга ибадат кылууда колдонот. Акчасын колдонот, ден соолугун колдонот, рызкысын колдонот. Ар бир келген мүмкүнчүлүктөрдү Аллах Тааламдын ибадат кылууда жакшылыкка колдонот. Ал эми Кудайды тааныбаган адам эмнеге? Күнөөгө колдонот. Өзүнүн бактысыздыгына колдонот. Убактылуу дүйнөдө бир келдиң, жашап кет, жыргап кет деп акыреттен кайдыгер болуп, чачып өтүп кетет, Кудай сактасын. Мына ошон үчүн биринчи негизде туугандар, Алла Тааламды үйрөнүү важип, милдет. Антпесе адам курuyт. Ошон үчүн алымдар айткан, Аллахты жоготкон эмнени тапты дейт. Ааламды баарын колуңа берип койсо дагы бактысыз. Ушул дүйнөдө байлыктын баарын колуңа топтоп берсе да бактысың. Аллахты жоготкон адам. Эгер Аллахты тапкан адам эч нерсени жоготкон жок. Ал эми баардык нерсени таап, бирок Аллахты жоготкон адам баардык нерсени жоготот. Илим дегенде экинчисинде пайгамбар. Пайгамбар деген ким дегенде, пайгамбар алейхиссалату вассалам бул Аллахтан жиберилген шариятын, Куранын, Алла Тааламдын мыйзамын түшүндүрүп берүүчү ортомчу адам. Пайгамбар деген. Ибадатта ортомчу адам эмес. Алла Тааламдын рисаласын жеткирип берүүчү адам да, элчи деп коет. Мына ошону биз таанып, билип, сыйрасын үйрөнүш керек. Ата тегин үйрөнүш керек. Ал каякта туулуп өскөн, каякта жашаган, ага кантип вахий келди, пайгамбар болгонго чейин кандай жашады, коомунда эмне менен таанымал эле, пайгамбар болуп баштаганда эмнеге чакырды, Меккеде канча жыл жашады, Мединада канча жыл жашады, бала чакасы, анын аялдары, анын жору жолдоштору кандай коомдо жашады, пайгамбардын жалпы сыйрасын адам үйрөнүш керек. Канчалык пайгамбар алейхиссалату вассалам үйрөнгөн сайын ошончолук динди туура түшүнө баштайт. Пайгамбардын миссиясын, максатын, багытын, сүннөтүн түшүнө баштайт. Себеби деген бул экинчи чоң тараза. Бүт амалдарыбыздын баардыгы ушул тараза. Аллах Тааламга жол жок деген алымдар. Эмнеге десе, тек гана ушу пайгамбар менен барабыз жолду. Ар ким өзүн каалагандай, мен Алла Тааламды тааныдым деп каалагандай сыйына берем, каалагандай ибадат кыла берем, болбойт андай. Мына ошол үчүн пайгамбарды жөнөттү Алла Таалам. Мына мени сүйсөңөр, мени жакшы көрсөңөр, мага ыйман келтирсеңер, мен жиберген пайгамбарга элчи келе деген. Буга чейинки коомдор, христиандар болсун, яхудтар болсун, мурунку жанагы Аллахтын карыгына калган, жер менен жексен болгондор, топон сууга түшкөндөр, кандай аламат менен кырсыкка түшкөн адамдардын баардыгын бир себеби пайгамбарга тоңмоюндук кылгандыгында келип чыккан. Пайгамбар менен күрөшүп, талашып, тартышып, баш ийбей отуруп өлүп кеткен. Аллахтын карына калып кеткен. Биз дагы ошондой коом болбош керек. Кантип сүйөсүң пайгамбардын тарыхын билбесең? Кантип билесиң пайгамбардын сыйрасын үйрөнбөсөң? Ошон үчүн мусулман адамга эч ылайык болбойт дейт. Жарашпайт мындай нерсе. Пайгамбардын сыйрасын билбеш, аны үйрөнбөш, акылга сыйбай турган нерсе. Бүт амалды мына сиздин туу тутканыңыз, үлгү тутканыңыз пайгамбар. Бул экинчи негиз болот атабы. Үчүнчү негизде илим дегенде ислам динди далил менен бил. Мына ушул динди ким алып келди? Аллахтын элчиси алейхиссалату вассалам алып келди. Ушул динге Алла Таалам өзү буйруду. Ушул жол менен, ислам дининин жолу менен мага ибадат кылла деп. Мына сен ушул нерсеге буйрулдуң. Сенден талап кылды Алла Таалам. Ушул динди үйрөн, далил менен үйрөн деп. Дин деген ат менен эле кыла бербе. Ушул нерсе чын эле Куранда барбы? Ушул нерсе чын эле пайгамбар алейхиссалату вассалам буйруганбы? Ушуну бизге чакырганбы деп адам ушул дин деген ат менен келгенде эле кайсыга саласыз? Куранга же пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна саласыз таразага. Эгер бар болсо ал чын эле ислам дин. Жок болсо ал дин эмес. Ал же ырым-жырым же болбосо дагы бир бирөөлөрдүн адаттары же ар жактан келген бир жомоктор болушу мүмкүн. Чындыгында ислам бардык кишилердин дини болгон. Жалпысынан караганда ар бир пайгамбарлар келгенде дини ислам болгон. Эмнеге? Ислам мааниси багынуу, моюн сунуу, Аллах Тааламга баш ийүү да. Жалпысынан караганда ошол болгон. Ар бир элчиге ээрчиген адам, пайгамбарларга ээрчиген адам ал чыныгым не болот? Мусулман болуп саналат. Аллахка моюн сунган, баш ийген адам, жалгыз өзүнө сыйынган адам болуп саналат. Себеби ислам ушул нерсеге чакырат. Мындай айткан жалпысынан бүт пайгамбарлардын дини ислам десе болот. Себеби исламдын мааниси жалгыз Аллахтын өзүнө моюн сунуп, баш ийип, ага буйругун аткаруу жана ширктен, капырчылыктан олак болуу деген да мааниси. Ислам дини эмне дегенде ушуну түшүнүңүздөр. Ислам дини жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө моюн сунуп, баш ийүү, ага байлануу, мындай айтканда буйругун аткарып, тыйгандан тыйылуу, жана ширк менен капырчылыктан оолак болуу, жана ширк кылган адамдардан да,
жана капырчылык адамдардын доолак болуу. Ушул исламдын аныктамасы. Ал эми исламдын жеке мааниси десе, бул Мухаммад алейхиссалату вассаламдан келгенден баштап, пайгамбар болгондон баштап чакырган нерсе. Мындан ары дин келбейт. Ондан ары ислам келбейт дагы. Же жаңы пайгамбар келбейт. Ушул ислам, ушул Мухаммад алейхиссалату вассалам чектелген акыркы пайгамбар. Мына ушул пайгамбарга ким ишенбей кетсе, алар капыр бойдон өлөт, Кудай сактасын. Мейли ал христиан болсун, же болбосо яхуд болсун, кимде ким мени билип, угуп туруп динимди иман келтирип өтүп кете турган болсо, ал тозок ээлеринен болот деген пайгамбар хадистин маанисинде. Ошон үчүн бир яхуди келип, бир христиан келип айта албайт, мен жалпы исламды айтып атам, мен деле моюн сунган адаммын деп айта албайт. Эмнеге? Себеби акыркы пайгамбар келди, акыркы дин келди, ислам дин. Алар ээрчиш керек. Эгер ээрчибей эле, пайгамбарды ээрчибей эле мен мусулманмын десе, ал жалган. Чыныгы ислам, акыркы ислам, пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенден ушул нерсени ээрчиш керек. Куранда Алла Таалам Али Имран сүрөсүнүн 31-аятында "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллах". Эй Мухаммад айткын, эгерде силер Аллах Тааламды сүйсөңөр, анда мен ээрчигин деп айткын дейт. Кимди? Пайгамбар алейхиссалату вассаламды. Себеби яхудтар, христиандар эмне дейт? Бардыгы биз Аллахты сүйөбүз дейт. Биз Кудайды жакшы көрөбүз дейт. Ушинтип мурун коомдар жар салып айтып берген да. Эгерде Аллахты сүйгөнүңөр анык чын болсо, анда Мухаммад алейхиссалату вассалам ээрчишет. Себеби мына ушул акыркы пайгамбар. Бүт пайгамбарлар келген миссиянын алып келди. Акыркы пайгамбар, мындан ары дин келбейт, мындан ары пайгамбар келбейт. Мындан ары только кыямат кайым келет болот. Жалпы ислам дегенде бүт пайгамбарлардын дини бир экенин билдик. Анан жеке ислам дегенде, акыркы ислам, хас ислам деген Мухаммад алейхиссалату вассалам келгенден баштап. Мына ушул нерсени христианы болобу, яхуд болобу, адам баласы жалпы үйрөнүш керек. Анан тилекке каршы мусулман адам, пайгамбарга баш ийген, сүннөтүнө моюн сунган, Аллах Тааламга сыйынган адам кантип анан ислам динди үйрөнбөйт? Далил менен үйрөнбөйт, негизди үйрөнбөйт. Такрит менен деп койчу. Сокур ичем, караңгы элге капырдагы болду деп койдук го бизде. Динде экен, анда кыла берели деп, андай болбойт. Ошону үйрөнүүдө Куран, сүннөттүн негизинде үйрөнүш керек. Себеби алымдардын максаты Куран, сүннөттү баяндап, ачыктап, түшүндүрүп берүү. Көпүрө сыяктуу. Болду, ушул алардын максаты ушул. Алымдар бир жаңылык нерсени чыгарбайт, диндеги жок нерсени баяндабайт. Алар ушул эки негизди бизге ачыктап, түшүндүрүп, баяндап берүүчү. Себеби булар пайгамбарлардын мураскорлору. Алымды түзөөсүн ээрчип кет деген нерсе эмес. Сокур ээрчип кет деген сөз эмес. Мындай айтканда алымдардын сөздөрү эмне экен? Пайгамбардын хадистерин, Аллахтын китебин түшүндүрүп, баяндап, ачыктап берүүчү экен максаты. Анан кээ бир алымдарда ошону баяндаодо, ачыктоодо жаңылып калат, ката кылып алат. Себеби алымдардын сөзү далил эмес. Чыныгы бизге далил бул Куран, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистери. Ката жерин ээрчибейбиз, аны ачыктап түшүндүрүп берген жерин ээрчийбиз. Мына ушул биринчи маселе. Ушуну шейх ислам китебин баштаарда ушуну негиз деп баштады. Себеби ушул акыйда туура негизге курулуш керек. Фундамент. Мына ушул нерседен башташ керек. Илим үйрөнсөңүз дагы, амал кылсаңыз дагы, исламга жакшылыкка чакырсаңыз дагы, ошол кыйынчылыгына өйдөй сабыр кылсаңыз да, ушунун эң башында туура акыйда менен кет деген сөз. Канча деген бүгүнкү күндө тайпалар бар, исламга чакырып атабыз дейт, ал исламга чакырбай эле өзүнүн бир тартибине чакырып аткандар бар. Же бир бидатка чакырып аткандар бар. Же бир жомокко чакырып аткандар бар. Же өзүнүн партиясына чакырып аткандар бар. Же өзү бир түптөп алган бир эрежелерди, жанагы секталар бар, ошого чакырып аткандар бар. Ошону тараза кылып алгандар бар. Ар бир чакыргандар ошо Аллах Тааламга чакырып атабы, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө чакырып атабы, ошо ислам динди далил менен Куран, сүннөтүн негиздеп чакырып атабы, же башка бир кызыкчылыктар чакырып атабы. Ошон үчүн автор сөзүн баштаарда: "Эй тууганым, Алла Таалам сага ырайым төксүн. Бизге ушу 4 нерсени билүү парз болот. Билимди алдыга кой" деп чакырык кылган ушуда. Анан билим дегенде билимдин эң башында шарият илими. Шарият илими дегенде бул Алла Тааламды таануу билим. Жана пайгамбар алейхиссалату вассаламды таануу билими. Жана ислам динди далил менен билүү, ушу үчөө биригип илим деп, шарият илими деп саналат деп атат да. Ушу илимдин башында турган негиздер, ушул таразалар. Бүт илимдерди, шариаттын баарын ушуга саласың. Мына ушул 3 жактан келсе ушул шарият деп атат. Эшен кожонун сөзү шарият эмес. Атат болуп калган нерсе шарият эмес. Ушинтип эле кылып келбедик беле деген сөз шарият эмес. Молдолор айтып эле келбеди беле деген шарият эмес. Ошону айтып келдиби, кылып келдиби, жасап келдиби, үйрөнүп келдиңби, ушинтип биз туулуп өскөнбүз. Биз ушундай чөлкөмдөстүк ушинтип эле көргөм ата бабамдан. Жарабайт анын баары.
Алла Таала бизге эмнеге чакырып атат? Мына Куранга, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолунда, жана ислам далили менен билсе, ошол дин болот сага. Ошол сага негиз болот деп атат. Мына ушул негизин үйрөнгөндө, анан адам кабырда сурак кылганда, Роббиң ким дегенде жооп бере алат. Диниң кайсы дегенде жооп бере алат. Пайгамбарың ким дегенде жооп бере алат. Алейхиссалату вассалам. Анан соккул ээрчип жүрсө, адамдар не десе ошону дей берсе, мээсин акылын иштетпесе, үйрөнбөсө, окубаса, аракет кылбаса, каяктан келет анан? Мына ушул жерден кириш сөзүн бүтүрүп, шейх айтат, мына ушул акыйда, ушул негизден башташ керек. Бул фундамент. Үйрөнүш керек. Башка үйрөнгөндөн билгени башкага үйрөтөт, дават кылат, чакырат. Эң негизгиси ушул ишенимден башташ керек. Мына ушул эң негизгиси, эң негизги фундаменти деп атат. Ал эми ишеним туура эмес болгондон кеттиң да, Алла сактасын. Мына бүгүнкү күндө Аллах Таалам жөнүндөн, пайгамбар алейхиссалату вассалам жөнүндөн, ислам дини жөнүндөн намаз окуп деле кайырша сүйлөп, ушул негизди буза турган сөздөр бар. Ушул 3 негизди буза турган ишенимдери бар адамдар бар. Ушул 3 негизди буза турган амал кадамдар бар. Ушул 3 негизди буза турган адаттары бар, Кудай сактасын. Ал кээ бир адамдар билбейт ошону бузуп атканын, сөзү менен бузуп атканын билбейт. Канча деги Куранда аяттар бар. Кээ бир адамдар кыямат кайымда келет, топ болуп келген соолторун жоготот. Кээ бир ушунча жыл ибадат кылат, ибадат кабыл болбойт. Кээ бир топтогон ибадаттарын жууп салат. Сөзү менен, же амалы менен, же ишеним менен. Ал нерсени жое албайт да үйрөнбөсө. Илим мына ошондой туура эмес ойлордун, туура эмес күмөндөрдөн, туура эмес адашуучу кадамдардан, пикирлерден, абалдардан адам чыгат.